Кол чапкандар 1000ге чыксын, кол чаппай карап отургандар 500ге чыксын. Айтор көп жашаңыздар, урматтуу коноктор. Азында могу жерде көрүп отурасыздар. Кыргызстанда негедир акыркы учурларда ушундай аябай шашылыш жашап калат тугандар, мындай. Шашпай жүргөн киши жок, мындай жумушу бар деле шашып кетип аткан, жумушу жок деле шашып кетип аткан, көчөдө деле бири-бири менен кандай деле өтүп кетет да, мындай. Үйгө барганда деле бир комната отура албай, нар жакка кирип кетип, бери жакка кирип кетип, телевизор көрсөк деле бир канал көрбөй эле тез-тез фото көрүп. Шунчалык шашылыш жашап калган, любой нерсени шашылыш көрүп отурган болуп калды да мына. Вот сиздер да концертте шашып келип көрүп атышыңарчы, шашып келип отуруп атышат мындай. Шунчалык шашылыш жашап калдык. Ал үстүнө Кыргызстанда мындай нерв болуп жашап калдык го, байкайсыздар, машина көбөйгөндөн бери мына көчөдө нерв болуп калдык го. Машина айдагандарды карасаңыздар мындай. 1 секунд эле светофордун мындай кармалып калса. Тополом кадимкидейчи. Блатной жол алдыдагы машинага барса, алдыда кыздар болуп калса, кайра келип отура калып эле. Шундай башкача жашап калдык андай. Пешоходдон өтүп кетип аткан деле минтип атканын көрөсүң. Пешоходдо турган деле минтип атканын көрөсүң. Кимисинин крышасы кетип калганын билбейсиң, ушундай үздүчү тоблоң жашап калдык ушунчалык. Мен ушу көчөлөрдөн могу Ош базардын жанындагы Киевский Бешеналиевадагы светофорго аябай боорум ооруйт турган. Ошо светофорду эмне коюп койгон дейм. Жок, нормально иштейт. Бирок эч ким карабайт экен. Ошол жерде ким көп болсо ошо өтүп кетет экен ушундай. Адам көп болсо адам өтүп кетет экен, машина көп болсо машина өтүп кетет экен. Экөө тең көп болуп калса аралашкан бирок болбойт баа жерде. Мурда адамдар базарга могул базардан нар өткөндө жанагы Фучкадагы светофорлорду билесиздер, ошо пробка болбосун деп мындай акылдуу светофорлорду койдук. Каякта машина көп болсо ошо кой бере турган кылып койду элек. Биз ошо акылдуу светофордун ар жагынан, бер жагынан шу өтүп атып, азыр баягы акылдуу светофордун крышасы кетип калды. Каяган кой бере албай, билбеп турат. Биз ушундай бир башкача тез жашайт экенбиз да. Мурда апаларыбыз мына базарга барып келгенде, базардан бирдемке көрүп, эс алып келдик эле дейт эле. Азыр базарга барган киши үйгө келгенде кулап чөт ба, мындай. Чачап келет да. Себеби жанагы мен айтып аткан эле светофордон нары эле 5 сардын алдында өтсөң эле ызычуу башталат ба? Ошкан мелайым бегакком 30 сомдон деле алдыган бирөө чыгат ба? Нар жагынан жаңы кино, жаңы диз, орбит пачка 10 сомдон деле ызычуу болот. Табалам байкажачы. Кокус телефонуңа звонок келип кетип алып сүйлөшөйүн десең алдыңа 5-6 бала келип калат. Брат сатылап, ачак сатасың, аркак бер, көрөт, кандай. Колуңда телефонуң алып кой. Жок, сатпайм, алып кел, мен сүйлөшөм десең. Анын 700 сом болот деп настроениеңди өчүрөт да. Ал эми кийим саткандарга барсаң, базарда иштегендер барбы? Вот кулакка тепкичтер. Базарда башкача, такыр башкача, мындай спортивка кийип көрүп, таар келип калса деле кучуйуп турса деле. Нормально, аптечка, мошта жарашты. Акыркы арзан берем, ал деп кетип берет го. Кучуйган боюнча эле чыгып кетесиң базардан. Кокус бут кийим ала турган болуп, кийип келип таар болуп калса деле мактай берет го. Нормально, биринчи ушундай болот анан, кийин таштайт, бир айдан кийин эле көрүштөр калат деле ушундай. Ага деп аткан да ушундай. Ал эми могу продукта саткан жерине барып калсаң, аягы бишиндик. Картошка канча? 20 сомдон, деп 100 сом берсең, сдача келбейт. 5 килограмм картошка келет. Жок, мен 4 килограмм дейсең, мен ал жейсиң деп дейсиң. Мен дейди, болбой эле колун карматып атпа. Жол керең жок эле, чыгып кетесиң ага жердечи. Урган боюнча эле кетирип, бер жактан келип маршруткага түшүп алып кетейин десең, аякта да тынчтык жок ба? Аркаңан эле бирөө чыга алат ба? Карап алда мен 30 сакалак деп. Пакетин чачылып баягы жерде. Арбалы болуп жийинип алып, маршруткага түшсөң, маршрутканын чыттыгын. Жүрө бет маңдай сүйлөшөбүз дегендерди ошо маршруткага барыш керек, бет маңдай сүйлөшөбүз. Кете бересиң ошо жерде. Кирпичтикке жеттикпи? Деген боюнча өтүп кетесиң кирпичтикти, урган боюнчачы. Ал эми ошентип кетип, аркадан бир эже түшүп келатат. Түшүп келатып, баягы жини келип калган окшойт, мындай кысылып келиптир шофёрдо. Мал жүктөгөнсүң, ушунчада көп жүктөйсүң. Акырына салбайсыңбы десе, тиги шофёр да мындай карап туруп. Эже, кызыксыз го, биз да бала чака багыш керек. Не сизди салып алып айланып жүрөйүм шалчы. Мурас, табалаң болуп жашайсың. Азыр деле мына жерде могу концерт көргөн адамдар деле, акыркы учурларда концертке деле мындай карасаңыздар, мындай 3 вариантта адамдар концертке келип калды.
Birinchi varianтталар бала болса рекламаны көрүп келет. О, концертке барып көрүп келели деп келет дагы, жалгыз келгенден сериги эле шерик издей баштайт. Анан бирөөлөр бас мен деле бас деле болбой албай. Ошо ээрчитип келгендерди карасаңыздар, концертте так турушу жок, отурушу. Беркиге де концерт көрсөтпөйт. Мунун качан бүтөт? Ошого эт алып жеп алсак болот беле? Ал эми үчүнчү варианттагы драма айласында элдер чогулуп калса кошо келип алгандар. Эмне болот? Концерт болот, киресиз, кирсе кирейин, концертке киргенде такыр концерт менен иши жок анчы. Эшикке чыгып кетет, кирип кетет, нары басат, бери басат, концерттин аягында шалпай чарчап калат. Концерт көрдүңбү, кандай болду? Билбейм, басып көргөндөр жокмун деп коет. Ал эми чындап концертке келген көрүүчүлөр мына көрүнүп турат да. Мындай эмоционалдуу, мындай кодул сүйлөп атканда күлгөнгө даярданып. Бар токтойт да мына. Мына чыныгы концерт көрсөт. Арбак жүзүңүздөрдөн эч качан жылмай кетпесин. Чоң рахмат. Сейитқазиев. Рахмат.